Саламатсыздарбы? Бул сабакта Global Express'тин сайтына регистрация болгон көргөзүлөт. Бардык эле түрк сайттарына адрес алуу үчүн ушул Global Express сайтына биринчи регистрациядан өтүп коюш керек. Мен ушул карго менен иштейм, өзүм жана сиздерге дагы ушул каргону сунуштап, ушунун баарын көргөзүп, үйрөтүп жатам. Бул сабактын ылдый жагына сиздерге ссылка берилет. Ошол ссылканы бассаңыздар эле ушундай сайтка түшөсүздөр. Же өзүңүздөр деле терип жазсаңыздар болот. global-x.kg деп турат. Ушундай бет ачылат. Бурчтан 3 точканы көрүп атасыздар, ошону басасыздар жана ылдый жактан войти дегенди басасыздар. Нет учетной записи дегенди басабыз, ылдый жакта регистрация өтүү үчүн. Англисче атыбызды жазабыз. Бул сайтка обязательно регистрация болушубуз керек. Личный код жана адрес алуу үчүн. Бул карго WhatsApp'ка жазсак эле өзү код бербейт, ушундай регистрациядан өткүлө деп сайттын ссылкасын берип коет. Ошол ссылканы басып кирип, биринчи регистрация өтүп, анан кийин гана адрес аласыздар. Страна тандайсыздар. Кыргызстан действующий. Казакстанда болсоңуздар, Казакстанда. Далени басабыз. Бул жерден паспорттун алды артын тартып киргизебиз. Бул плюсиктерди басып, уже тартып койсоңуздар, сразу эле галереяга киресиздер. Галереяда жок болсо, сразу эле тартып киргизсеңиздер болот. Алды артын четкий кылып көргөзүп. Эми дагы далени басабыз. Бул жерден өзүңүздөрдүн эле номериңиздерди жазасыздар. 996 менен. Кыргызстандын эле номери. Эгер Кыргызстанда болсоңуздар, кайсыл жакта болсоңуздар, ошол эле номериңиздерди жазасыздар. Почта. Gmail аккаунт жазасыздар. Электронный почта эмес, именно Gmail аккаунт. Отправить код дегенди басабыз. Ошол Gmail аккаунтубузга бизге код келет. Gmail аккаунтуңуздар жок болсо, Gmail аккаунт ачасыздар. Gmail аккаунт кантип ачуу? YouTube'дан көрүп алсаңыздар болот. Эгерде Gmail аккаунтуңуздар жок болсо, же бар болуп туруп деле паролун унутуп калган болсоңуздар, код келет. Ошол кодду жазасыздар. 6 цифралык код. Бир жолу келбесе, башка убакытта кайра кылып көрүңүздөр. Совсем эле сайттан чыгып кетесиздер, анан 1-2 сааттан же 1-2 күндөн кийин кайра кылып көрөсүздөр. Пароль өзүңүздөр ойлонуп жазасыздар. Бул жерге ошол эле паролду кайра кайталайсыздар. Чоң тамга менен жазасыздар, англисче жана сөзсүз түрдө символ же цифра кошосуздар. Анан бул жерден галочка коюп туруп, бул кнопканы басабыз. Мына регистрация өтүп бүттүк. Эми кайра Gmail аккаунтту жазабыз сайтка кирүү үчүн. Жаңы элеки өзүбүз ойлонуп тапкан паролду жазабыз. Вайтини басып киребиз. Мына биз кирип алдык. Бул сиздердин дайымкы личный кабинетиңиздер болот. Эгерде уже заказ кылып койсоңуздар, кайсы сайттан экени айырмасы жок. Trendyol, Zara, Marhipa деген эле түрк сайттарынан мои посылка дегенге кирип, ушул жерден товарыңыздарды отслежка кылып турасыздар. Складдабы, заказ кылдыңызбы, жолдобу, сортировкадабы, бардыгын ушул жактан карап турасыздар. Мои посылкага кирип, эгерде адрес толтуруш керек болуп, адрес толтура турган болсоңуздар, мына адреса дегенге киресиздер. Кайсыл жактан алдырасыздар? Азыр биз түрк сайттарынын адрес толтуруп атабыз, ошон үчүн биз Турция дегенди тандайбыз. Эгерде Кытайдан алдыра турган болсоңуз, Кытай тандайсыз, жана башка мамлекеттерден алдыра турган болсоңуз, башка сайттарга толтуруп аткан болсоңуз, ошол мамлекетти тандайсыздар. Мына азыр биз Турцияны тандадык. Жана бул жакта авиа доставка бар, самолет менен, жана авто доставка бар. Өйдө жакта турат авиа деп. Авианын тарифи ушундай. Доставка 3-5 күндө келет. 1 килограммга $5-3 алат. Мына бул менин, эгерде мен авиа менен, самолет менен алдырам десем, ушул менин адрес кодум баардыгыңыздардыкы ушундай берилет. Адрес толтуруу үчүн ар биринин бурчунда турат. Мына муну бассаңыздар эле копирование болот. Бул сайтка кирип, кайра обратно чыгып, адрес толтуруп кое бересиздер. Же буну копировать все кылып, баардыгын копирование кылып алып, мына заметкеге дайындап алып, анан толтура берсеңиздер болот ушул жактан карап. Бирок бул жагы дагы оңой да. Кайсыл жерин толтуруп атсаңыздар, бул тушма тушундагы элени басып копировка кылып аласыздар. Эгерде сиздерге авиа эмес, самолет менен эмес, арзаныраак авто менен керек болсо, мына авианын жанындагыны бассаңыздар, авто болуп калат. Бул 20-25 күндө келет. Жана 1 килограммга $2,5.
Бул жерден код алмашып кетти, мына көрүп атасыздар. Авианыкы ГТР деп турат. Авиа менен толтурсаңыздар обязательно ГТР деп толтурасыздар адрести. Авто менен толтурсаңыздар ГСМ болуп турат. Бул жактагы 11396 деген өзгөргөн жок, ушул жазуу өзгөрдү. Мына ушинтип тандап толтурасыздар. Адашпаңыздар. Авиа керек болсо авиа дегенди толтурасыздар. Авиа дегенди басып. Мен бул коддон адашып калып атам. Кантип авиа автокын билем десеңиздер, доставка авианыкы эртерээк болот. Автонукы болсо 20-25 күн.